Сузакта бир дарыгер каза болду. Сузак аймактык ооруканасында психиатр болуп эмгектеген дарыгер каза тапты. Анын өлүмүнө өпкөнүн сезгенүүсү себеп болгону айтылууда. Маалыматка ылайык, маркум кечээ ажылыкка барып келген алгачкы жарандардын обсервацияга алып көзөмөлдөгөн. Бирок алардын анализдери таза чыгып, илдетке чалдыкпагандары аныкталган. Дарыгерлердин өлүмүнө вирустун эч кандай тиешеси жок. Ал өпкөнүн сезгенүү оорусуна каза тапкан. Маркумдун анализдери алынды. Анын анализдери таза чыкты. Ал илдетке чалдыккан эмес, дейт Саламаттык сактоо министрлигинин кеңешчиси Елена Баялинова. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Белгилүү алып баруучу актриса Назира Айтбекова өзүнүн Instagram баракчасына мындай деген билдирүү калтырды. Жашагым келип атат. Тентек кылып, каткырып, жыргап, даамын татып, ырахат алып, кумарланып, сүйүп, багытка тунуп максималдуу түрдө көкүрөк толо дем алып, мекенимдин койнунда тоолоруна суктанып, шыңгыр үнүн угуп суунун чымчыктары менен жарышып, гүлүн жыттап, чөбүнө оонап жатып, бийик теректерди тиктеп, асманын кулачымды жайып, баркын сезип, өөп жыттап жашагым келип атат. Жашоого ошол үчүн келгенбиз да. Таттуусун тат, арысындуу, көпөлөгү бол, гүлдөн гүлгө кон, чымчыгы бол, шаңшып сайра, балыгы бол, суусунда сүз. Жаратылыштын ар бир бөлүгүндө барбыз. Жаратылыш менен айкалышып, журулушуп, сүңүп турсак сонун эмеспи? Жашагым келип жатат, деп жазып чыкты.